Саламатсыздарбы, кутмандуу кыргыз калкым, кутмандуу күнүңүздөр менен микрофонду Алтынай Рыспай кызы. Бул радио волна Исукуля 107 жаштагы Каракол шаарынан тыңдап жатсаңыздар, 175 жаштагы Чолпон Ата шаарынан тыңдай аласыздар. Урматтуу угармандар, бүгүн биз шайлоо 2021 бардыгы шайлоо туурасында деген долбоордун алкагында баарлашабыз. Бүгүнкү биздин программабыздын темасы бул бүгүнкү шайлоонун өзгөчөлүгү туурасында болот. Азыркы келген меймандар менен тааныштырып өтсөм, ал Касиев Талантбек Бекешевич, саламатсыздарбы? Андан кийинки коногубуз Акимканов Туратбек Жакшылыкович, Абдыкадыров Нурлан Коликович, кечиресиздер. Булардын бардыгы Каракол шаардык кеңешине талапкерлер. Алгачкы суроомду эле берсем, негизи эле сиздердин оюңуздар кандай? Мурунку шайлоо кандай болчу? Анан бүгүнкү шайлоо кандай болуп жатат? Өзгөчөлүк барбы? Бар болсо кандай? Талант мырза, сизден баштасак. Рахмат. Бурунку шайлоого мисал алсак, октябрдагы шайлоого салыштырганда азыркы форма эки жок. Обязательно өз катталган жеринде пропискада болсо ошол жерде шайланмай болдук. Андан сырткары Караколдо шайлоочулардын саны 38 миңге түштү. 34 миңден 43 миң, 44 миңге чейин чыгып кеткен. Андан сырткары ошол 34 азыр каттоодо 38 миң шайлоочу бар. 38 миңден 10 миңи орто эсеппен алганда 10 миңи миграцияда. 28 миң бар да, 28 миң, 27 миң. Ошонун эми 50% келсе, Каракол шаарынын тарыхында 50%тен ашып деле кете элек. 14 миң, 15 миң шайлоочуга добуш берет деген ойдомун. Анан 17 партияга бөлөбүз аны. Ошондо 1700-800 тегерегинде эле ошондой добуш болот да ар бир партияга. Кээ бир партиялар болгон учурлар илгери бир партия 72 добуш алган. 150 агитатор алып. Ошондой тарыхта болгон да. Урматтуу коноктор, эгерде берилген суроомо кандайдыр бир кошумчаңар болсо, ага жооп берсеңиздер деле болот. Эми Туратбек Жакшылыкович, айтсаңыздар, мына кандидаттар мурун кандай эле, азыр кандай, сиздер элестетип атасыздарбы? Биринчи кезекте баягы өтүп кете турган болсоңуздар, эмнеден баштайсыздар? Анан бардык эле кандидаттар бул кызматтын орчундуулугун, жоопкерчиликтүүлүгүн сезип атышабы? Эми азыркы учурда 17 партия чыгып атат. 17 партияда жаштар бар, улуу мундун өкүлдөр бар. Анан негизгисинен ушул эми буга чейин биз Каракол шаардык кеңештик депутат болуп азыркы учурда депутатпыз. Анан ошол учурда мурункуга салыштырмалуу байкаганыбыз мындай болду да. Негизи бул жерге профессионал, өзү кесипкөй адамдар керек экен да. Эмне себептен дегенде жаштар дейбиз. Жаштар болгондо да ошол тажрыйбалуу жаштар керек экен. Тажрыйбалуу жаштар болбосо бул жерге бир 2 жыл убактысы жөнүнөн эле коротуп коюшат да. Эмне себептен дегенде бул ал сфераны, ушул тармакты түшүнбөгөндөн кийин бул жердеги мэрия эмне иш кылат, депутат өзүнүн депутаттын тиешелүү, депутатка тиешелүү өзлөрүнүн кызматын кээ бирөө билбеген себептен анан эми шаарга мындай убакытты кичине уттурган учурлар көп болот. Бизде деле башында ушул 2016-жылы жаштардан көп келишти. Алар да ошол депутаттык ишти алып барууда 1 жыл, 2 жылга чейин убактыларын кээ бирөөлөр короткон учурлар болду да. Анан эми негизи акыркы учурларда биздин байкагашыбызча ушул интеллигенция өкүлдөрү ушунчалык мындайча айтканда бааланбай калды.
Анан азыр ошол биз интеллигенция дегенибиз бул ошол эле биздин мугалимдер, ошол эле ушул медицина тармагында иштегендер. Ошолорду кошуп, ошолор да биздин салым шаарыбызга салым кошот. Андан сырткары жалаң эле жаштарды бербей, улуу мундун өкүлдөрү. Бул ушул улуу мундун өкүлдөрү булардын буга чейинки алып барган иштеринде тажрыйбасы көп. Жашоодо болгон тажрыйба. Анан алардын эртеңки күнү негизи эле кыргызда айтылат го. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп. Анан эми карыларыбыз ошол жерден өзлөрүнүн акыл насаатын ал бул шаардык кеңештеги депутат болгондо бул жерден эч кандай эмгек акы алынбайт. Булар ошол мэриянын ишин көзөмөлгө алып, ошол бюджетти туура так бөлүштүрүп берип, анан сырттан келген мисалы инвесторлор келсе, ошолорго да мындай өзлөрүнүн көз карашын бизге шаарыбызга керектүү, керек эмеспи ошол боюнча өзлөрүнүн. Ошол себептен биз ошол тажрыйбалуу улуу муундардан да керектигин белгилеп кетет элек. Чоң рахмат. Эми Нурлан Көлөкөевич, айтсаңыздар, мына баратасыздар, талапкер болупчу. Эгерде өтүп кете турган болсоңуздар, биринчи кезекте эмнеден баштайм деп турасыздар? Рахмат. Кудай буйруса өтүп кете турган болсок, биздин жашоочуларыбыздын күнүгө ишке чыгып көргөн көйгөйлөрүбүз, жол маселеси. Эми жол маселеси буйруса чечилди, Кудай буйруса мына азыр выборубуз Кудай буйруса өтүп кетсе, анан жолдор жасалып баштайт деген ойдо. Семи жеке менин көз карашым өзүмдүн мына балдарым менен, үй бүлөм менен чыкканда эле көйгөй биздики жакшынакай тротуарларыбыз болсо, ошол тротуарлардын салып коюп эле тим болбостон жакшынакай скамейкаларды орнотуп койсо болот. Аралыгын 20 болбосо дагы бир 50 метр, 40 метр кылып. Бул Каракол шаарыбызда. Татынакай кичинекей шаар. Ошол эле тротуарга кичинекей освещенияларды коюп, орнотуп, элибизге эми көчөдө кетип баратсаң эле трасса менен кетип баратат кичинекей балдардын апаларыбыз, аталар, эжелер жетелеп алып, анан боюнуна баратса, анан эми кооптуу да бул аябай машиналар эмне деген скорость менен айдашат. Анан тротуарыбыз татынакай болуп турса, ошол тротуар менен басса бир мындай тышынан карап мен баягы өзүм жеке мындай сүйүнөт элем да. Ушул ишти биз келип баштап, ушул ишти бир жасай алсак деген бир жакшы оюбуз бар да. Ошол эле суу маселе. Жашылдандыруу маселеси бар. Ошону азыр бир мындай арыгыбызда суу маселеси болгондо капельное орошение деген да жакшы нерсе бар. Ошону ишке ашырса болот. Келип биздин баягы биринчи көйгөйлөрүбүздүн бири ушу болуп атат да, келип шаарыбыздын ичин бир аз да болсо бир кооздоп алсак, жок дегенде ошо тротуарларыбыз, жашылдандыруу маселеси. Менин жеке ушул мындайча айтканда эмем да, мечта да, мен барып ушуларды ар бир көчөлөрдүн тротуарлары татынакай салып берсек, ошолор болуп баягы эми да местный бюджет деп атпайбыз, местный бюджет тартыштыгына байланыштуу, местный бюджет деп отурбай негизи менин ушу оюм болот. Өтүп калсак, Кудай буйруса, республиканский бюджеттен да барып, жөн эле жалдырасак да сурап келип ушу Каракол шаарыбызды бир жакшы татынакай кылып алсак деген жакшы оюм бар да. Азыр Нурлан Көлөкөевичтин айткан сөзүнөн суроо туулду да, Туратбек мырза, айтсаңыздар, мына тротуар маселесин айтып өттү, урун маселесин айтып өттү, Караколго жетишпейт деп. Мына сиздер мурунку созывдын дагы депутаты болдуңуздар, ушул маселелерге көңүл бурган жоксуздарбы? Жакшы суроо. Бул биз 2016 жылы Каракол шаардык кеңешке депутат болуп келгенде биздин бюджетибиз ошо 180 миллиондон дегерек болчу. Азыркы учурда 2021 жылы 260 миллион кабыл алынып атат. Негизи бул биздин шаарыбыздын бюджети бул Каракол шаарына аябай эле аз. Анан эми бул нерсе бюджетти көбөйтүү үчүн чоң ишканаларды ачышыбыз керек, эми налог төлөш үчүнчү. Андан сырткары бул ушул эле бюджетти да туура пайдаланса көп нерсеге жеткирсе болот да. Ошол бюджет боюнча биз келгенде Каракол шаарында буга чейин жарыктандыруу маселеси абдан орчундуу маселелердин бири болчу. Ошол эле көчөлөрдүн жарыктандыруусу, ошол эле ар бир короо, ошол этаж үйлөрдүн короолорунун жарыктандыруусу абдан көйгөйлүү маселе болчу. 2015 жылдан 2016 жылга салыштырмалуу азыркы учурда бир топ жарыктандыруу жасалды. Бул өсүү бар.
Жол боюнча айта кетсек, бул эми жол боюнча азыркы учурда бизди негизи эле бул Каракол эле эмес, Кыргызстаныбыздын ушул бюджетин талкалап аткан нерсе бул тендер деген нерсе да. Ушул тендер деген нерсе ар кандай компаниялар утуп алышат, жасайбыз деп. Анан бирок өзлөрүнүн техникасы жок, кайра эле ушул биздин Каракол шаарынын ушул жол чарбасына кайра кайрылып келип, ошолор менен мындайча айтканда алардан кайра арендовать этип алган учурлар болуп атат. Анан эми ошо жолубуздун качествосы чындыгында акчаны бөлөбүз, ошону экономия кылып атып бөлөбүз, бирок ошол тилекке каршы ошол жагы бир аз качество жагы абдан өкүнүчтүү. Көп жерде биздин ушул бир эле Каракол эмес, Кыргызстан боюнча чындыгында ушул качество жагына каралбай келет. Сапатын караган сиздер да туура. Эми сапатын караган бул боюнча 2016-2017 жылдары биз атайын ошол боюнча орусча айтканда выездной комиссия болуп чыкканбыз. Чыгып текшергенде 2015-2014 жылкы өткөрүлгөн тендерлердин жолдорун булар кээ бирөөлөр комиссияны өткөрүбүшкен да. Анан алардыкы азыркы учурда 2 жыл 3 жылга чейин экен гарантиясы. Анан ошол 2 жыл 3 жылдан кийин ошол иштен жарактан чыгып кетип каткан учурлар болду. Анан кээ бирөөлөрдүкү сапат жагы ошол сапат жагы туура эмес болуп, кээ бир компаниялар утуп алат экен. Анан ошолор сотко берилет. Анан сот иши бир 2-3 жылга чейин созулуп жүрө берет. Ага чейин ал соттун депутаттары убактысы бүтүп кетип калышат. Кийинки депутаттар келет, ал нерсени билинбей, ошол менен көпчүлүк учурларда жабылып калган учурлар болгон. Анан эми бул бюджет боюнча биздин ушул билим берүү тармагына бир 35-40% билим берүү тармагына кетет. Ушул бала бакчалардын тамак аштарынан баштап ошолордун ремонттоо иштеринин баарына. Анан эми ошол жерден да көптөгөн буга чейин болуп келген. 2000 мен ошол билим берүү тармагында комиссиядамын. 2016 жылга чейин болуп келген. Көптөгөн өзлөрүнүн ошол жерге депутаттар, андан сырткары ошол билим берүү тармагынан кээ бир өкүлдөрү ошолорго тендерлер менен чогуу биргеликте кызмат кылышып, бир аз ошол жерден акча жасоо иштери болгон учурлар болуптур. Анан биз ошонун баарын бир көзөмөлгө алганга аракет кылдык. Азыркы учурда кайсыл жерге тендерге чыкпасын, бааларын биз минималдаштырып, ылдыйкы баалар менен койдурдук. Буга чейин биз күбө болгондой бир буюмдун баасы 2 эселеп, 3 эселеп жазып койгон учурлар болгон, тендерлерге атайын смета түзүп жасаганда. Анан ошол убакта жетекчилерден сураганда, бизге ошол бөлүп берген биз сураган акчанын жарымын гана берчү, биз ошол себептен аны 2 эселеп, 3 эселеп жазчубуз деген. Анан эми азыркы учурларда биз алардын баарын бюджетти контролго алып, колдон келишинче алып келатабыз. Эми бул биздин бюджетибиз чындыгында тардыгына байланыштуу. Биз республиканский бюджеттен да ошол атайын биз 2018 жылдары ошол Каракол шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте республиканский бюджеттен атайын ушул жолго сураганбыз. Ошону менен ушул Токтогул көчөсү жасалды. Анан республиканский бюджетте эми бир эле ушул Караколго эмес, башка жактарга да бөлүнөт. Республиканын бюджети тар. Анан ошол себептен кээ бир партияларга да мындай сунуш катары буга чейин айтканбыз. 2016 жылдары азырда кээ бир партияларга, эми бардык эле партияларга сунуш кылат элек. Эгер колдон келсе, ар бир партия ар бир көчөнү алып алып, ошол көчөнү бир көзөмөлгө алса да, бир 5 жылда өтөбү өтпөйбү, ошол 5 жыл, 4 жыл убакыт болсо, ошол 4 жылдын ичинде жашылдандыруусун, ошол жерде тазалыгын, ошол жерде суусун көзөмөлгө алып, ошол жерден иш алып барса болот да. Анан көптөгөн эми бул жардам катары да, жардам катары кылса деген сунушубуз бар. Эми азыркы учурда мурункуга салыштырмалуу бир 4-5 жылга салыштырмалуу көптөгөн иштер жасалды. Бирок чындыгында бюджеттин тардыгынан чоң нерселер жасала элек. Эми бул бизде 30 жыл болду. 30 жылдан бери, Союз тарабынан бери 30 жылдан бери мурунку нерсенин баары азыркы учурда бүт бар иштен чыгып аткан учуру да. Ошол эле мына этаж үйлөрдө ошолордун алдылары же болбосо жанагындай эшиктерин жасап алган учурлары болбой эле ушул бюджеттен кээде талап кылган учурлар болот. Эми ал жеке менчик үйлөргө андай нерселер жасалбайт. Анан эми ушул мына азыркы учурда бюджеттен ушул
атайын кичи райондорго жолдор жасалды бюджеттин эсебинен да булардын баары. Анан эми буюрса, Кудай буюрса, биз буга чейин пландап иш алып барып келатканбыз, ошолорду дагы да болсо улантабыз. Анан эң алдыңкысы ошол акчаны туура көзөмөлдөө да. Коррупция азыр эң эмеси эле ушул коррупция деп баарыбыз коррупция менен каршы күрөшөбүз деген учурлар болуп атат. Бирок кээде биздин өзүнүн өткөн нерседен биз ошол көрүп турган нерселерди биз эми надзорный орган эмеспиз. Барып аларды териштирип алып баргандайчы. Анан ошол учурда биз прокуратурага беребиз, органдарга беребиз, атайын надзорный органдар. Ошолор текшерип, кээ бир учурларда тилекке каршы акырына чыкпай алган учурлар болду да. Анан биз маркум Улан Эгизбаев Азаттыктын журналистин ошону алып келип бир журналисттик изилдөө жүргүзгөнбүз. Атайын ушул коррупционный схемалар боюнча. Анан ошондо бир аз тыянак болуп, анча-мынча ошол бийлик өкүлдөрүнөн реакция кылышты да. Ошолоргочу. Анан эми бул бюджетти колдон келишинче баарыбыз көзөмөлгө алып, шаарыбызга колубуздан келишинче жардамыбызды аябашыбыз керек. Шаарыбызга бюджеттен сырткары да ар бир жаранды чакырат элек. Ар бирөөңүздөр бир бак тиксеңиздер да ошол пайда. Ошондой бир шаарыбызга мамлекет бизге эмне кылды эмес, биз мамлекетке эмне кылып койдук деген маселени биринчи коюш керек да, оор суроону. Жакшы, чоң рахмат. Негизи биздин шайлоо бул баягы каражаты көп, бай адамдар үчүн эле ылайыктуу да. Ошол эле массалык маалымат каражаттарга жарнама бергенге мындай акчасы аз, мындай билимдүү депутат келгиси келсе дагы, бирок акчасы каражаты мындай реклама кылып, өзүн көрсөтүп, өзүн ойлорун элдерге жеткириш үчүн акча каражаты жок болот да. Бир айдын ичинде кыдыра албайсыз дагы мамлекетти, же ошол эле мисалы Ысык көлдү кыдырып чыга албайт. Ошондуктан же убакытты чоюш керек, бир ай кылбай, бир айдын ичинде кылбай. Мисалы башка мамлекеттерде бир жылдын ичинде өзүнүн программасын көрсөтүп, ар бир айылга кирип сүйлөшүп чыкканга мүмкүнчүлүк дагы болуш керек да. Бир айдын ичинде байлар болсо КТРди ээлеп алышат, жарнамалоо, сюжеттерди коюп, башкалар өзүнүн оюн айта албай калат да. Ошондуктан негизи мындай тең салмактуу эмес да, бөлүнгөн мындай равные возможности деп коет го орусча. Ошондой жок да бизде. Көбүнчө байлар жеңип атат да. Байлар анан кийин баягы бийлиги бар, анан кийин мисалы көп учурлар болду, бандиттер коркутуп, спортсмендерди жөнөтүп, андай дагы болду ушул парламенттик шайлоодо. Түшүнүктүү. Эми Каракол элине, жерине негизи каалоо тилектериңиз? Эми каалоом бир. Бизде шайлоо келатат, жергиликтүү кеңештин негизи эле каалоо тилектериңиз? Шайлоо багытында кичине уйкаштырып. Негизи мындай, мен оюм боюнча каерде мындай эркиндик болсо, эркин айта алса, массалык ошол эле журналисттер эркин оюн айтып, баягы немелерин айта алса, ошол жерде гана өнүгүү болот да. Мисалы бардыгын эле унчукпай жүрө берсең, ал жерде өнүкпөйт да. Мисалы жолдор боюнча же болсо башка коррупция боюнча
элдер, журналисттер айтпаса, бул өнүкпөйт. Ошол эле бийлик кайра коррупционер бийлик кайра келе бербейт да. Анан кийин ачык айтып, эркин эл болсо, басынтпаса, ошондо гана өнүгүү болот. Мен караколдуктарга каалоом ушинтип өнүккөн шаардын бири болуп, Кыргызстан боюнча эмес, ошо негизи дүйнө боюнча, себеби бул жерде бардык шарттар бар. Кооз жери, туризм боюнча кеңир шарттар бар да. Жайында ысык көл, кышында лыжная база. Эми кийинки суроону Талгат Бекешевичке берсек, Талгат Бекешевич, мына сиздер мэрия менен биргеликте иштеп келе жатасыздар, тыгыз байланышта. Азыркы кеңештин депутаттарына кандай баа бересиздер? Кандай иштеди деп ойлойсуздар? Татыктуу иштештиби? Эми азыркы кеңештин депутаттары фракция, коалиция болуп, жалпы биргелешип, арасында компетенттүү, менин көз карашымда бир толук кандуу компетенттүү бир 12-13 депутат бар да. Калгандардын сапатына мен көңүлүм тойбойт, чын айтканда. Даже бир учур болгон, ошолордун түзүп чыккан, бекиткен токтомдорун, жоболорунун ичинен чоң көп каталар чыгат. Мен ойлойт элем, ушул депутат деген бул престиж эмес, привилегия эмес, бул деген милдет. Бир чоң Караколдо азыр деген 85 000 статта 2010 жылкы каттоодо 85 000 болгон болсок, по факту 110 000 калк жашайт. 110 000 жашайт. 30% жашоочуларыбыз 96 жылы айылда каттоосу жокторго үлүш жери берилбейт дегенден көчүп кетишкен. Мындай айтканда 30% эркек жарандар өз айылдарына туруп, анан үлүш жери алыш үчүн выписка кылганда анан кайра келгенден коркуп, дагы эле ошол 30 жыл бою Караколдо жашайт, 30 жыл бою каттоосу айылда. Биз ар бир үймө үй билебиз да. Ошондуктан мен ушул депутаттыкка талапкер болгон мүдөөсү бар бардык партиялардын өкүлдөрүнө айткым келет. Ушул бул милдетти моюнга алгандан кийин өз элиңе кызмат кылабыз деп баарыбыздын программабыз коёндой окшоштуу, ошонун арасында жүгүн артып, ошол бюджетти толукташ үчүн, мисалы үчүн 2008 жылы 105 миллион болчу. 2009 жылы 115 миллион, ошондо 10 000ге араң көтөрүшкөн да, бир жылда. 105 миллион болчу. Мындан 10 жыл мурун 105 миллион Каракол шаарынын бюджети. Салыштырмалуу Ош шаарыныкы 2 миллиард болчу 2008 жылы. Азыр 3 миллиардга жетип калды. Ош шаарыныкы. Анан ошол 105 миллион менен ал кезде 70%ке жакыны образованияга кетчи. Ошол эле бала бакча менен мектептерге кеткенде ар жакта 30%. 30 миллион калган чылжыңдар калатпайбы? Азыр ага караганда Кудайга шүгүр, мына бул 260 миллион менен бюджет бексе, ошондон бери Каракол шаарынын мекемелери, Думи, мэрия, салык, бардык бюджет образующий каналдардан үйрөнүп кетебиз. Дагы эле салык төлөнбөгөн, салык алынуучу көп жерлер бар да, көп учурлар бар. Башка жерде толук кандуу алынып жаткан жерлерде бизде ошол салыктан аксаган жерибиз бар. Биздин бюджет көтөрсө болот, дагы 300-400 миңге чейин көтөрсө болот. Мына ошондон бери мына мен практикамда 2008 жылдан баштап 160 миллионго көтөрүлдү 10 жылда. Ошондо жылына 20 миллиондон кошулуп келет деген орто эсеп менен алганда, ушундай темп менен кетсек, дагы 10 жылда бирок андан көбөйтүш керек негизи.
Сиздин сурооңузга ошол депутаттардын мыйзамды билиш керек экен. Мен дагы оюмда деген ошол госслужбада иштеген интеллектуальный уровень обязательно керек, тажрыйбасы керек. Мамлекеттик машинаны башкарган органга булар сунуштама менен бекитип, өзлөрүнүн жетекчилерин бекитип аткандан кийин ошого тажрыйбасы аз дегенде 5 жыл ошол мамлекеттик муниципалдык кызматта же образованияда же медицинада ар бир тармактын сөзсүз өкүлү катышыш керек. Ошондо ошол жок дегенде жетекчи болбосо дагы ошол бир тармакта 5 жыл туруктуу иштеген адамдарды алса деген оюм бар да. Андан сырткары дагы мына тестировать этип атабы акимдерди азыр. Талапкерлерди тестировать этиш керек. Кээ бир айылдарда азыр ушундай учурлар бар экен, хлеб деп жаздырсаң 4 ката кетирген депутаттар бар да. Мындай тамашага айландырып айтканда. Ошон үчүн алардын билим деңгээлинде керек, интеллектуальный деңгээлинде керек, тажрыйбасында караш керек. Эгерде өзү ошол машинаны, техниканы, бир нерсени башкара албаса, аны отургузуп койсоң сөзсүз катастрофа калып келет. Жол болсо тийиштүү биз күткөн эффект болбойт. Мен оюм ошол да. Теги чоң рахмат. Тоон Пикешевич, эми сиз оштап калбадыңызбы? Байында биринчи жолу мен Ош шаарына барып келдим. Чындыгында башка шаарларга караганда аябагандай эле өнүгүп атып турган, өнүккөнүн байкадым да. Жолдорун карасаңар түз, заңгыраган этаж үйлөр салынып атат. Анан мындай ой келди да, бизде кум төрү бар, бизде ысык өнүктүрүү бар, фонду бар дегендей. Анан биздики туристтик шаардын чордону биздики борбору туурабы? Эмнеге биз өнүгө албай атабыз? Ош шаарындай болуп. Туракбек Жакшылыкович, сиздер дагы менин оюмча мындан 2 жыл мурун барып тажрыйба алмашуу иретинде барып келгенсиздер. Айтсаңыздар, эмнеге биз өнүгө албай атабыз Ош шаарында? Эмне себептен өнүгө албай атабыз? Биринчиден, Ош шаары биздин шаарыбызга салыштырмалуу бул деген республиканский өзүнүн назначениясы башка. Азыркы учурда Ош шаарында 1 миллиондон ашык калк жашайт. Анан эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Эмне себептен ушул жанагыдай турак жайлар, бийик турак жайлар азыркы учурдагы заманбап турак жайлар салынбай эле. Биз депутат болуп турган азыркы учурда эле буга чейин башынан баштап эле биз ушул Каракол шаарына атайын бийик этаж чоң турак жайларын салдыралы деп көптөгөн компанияларга бардык. Анан алар менен кызматташып бул жерде бизде атайын золотой запас деп коет. Ушул Карасаева көчөсүнүн өйдө жагы аркы Челпектен бери жакта 17 гектар жер бар. Ошол жерге көптөгөн компанияларга сунуштадык. Ошол жерге атайын бир район, микрорайон чүрөлү. Ошол микрорайондун бүт ошол жердеги мектебин, бала бакчасы менен чогуу биргеликте деп проектлер менен аракет кылдык. Тилекке каршы көптөрү эми компаниянын баары эле пайда жагын издешет. Анан эми ал жерден пайда таба албаарына көздөрү жетишти. Эмне себептен дегенде шаарыңар эли аз, биринчиден элиңер аз дейт. Анан сатып алуучулар бизге чыкпай калышы мүмкүн. Биз салыштырмалуу түрүндө ошол Бишкекке анан Ошко салсак, аяктан бат өтөт деген өзлөрүнүн сөздөрүн айтты да. Эми Кудай буйрса, бул азыр пландалып атат бизде. Каракол шаарына атайын өткөндө ушул биздин сессияда да каралды. Атайын бир компания келиптир ошол жерге. Эми мурун 17 гектар болсо, азыр 17 гектар эмес, бир 5 гектарга чейин жерде атайын турак жай салалы депчи. Эми бизге ошол шаарыбыздын статусу анчалык чоң болбогондон, экинчиден жашоочуларыбыз аз, талап, суроо талап аз да, андай нерсегечи. Анан эми буйрса, жеке ишкерлер да аракет кылып атышат бул жерге, өзлөрү атайын ошол чоң этаждарды салалы деп. Анан эми ал жерден баардык эле нерсе ошол бюджетке такалат да. Шаардын өнүгүүсү да ошол бюджетте. Кайсыл жерде эл көп болсо, ошол жерге көбүрөөк салым кошулат да. Анан ошол себептен эми Ош шаары буга чейин, Ош шаары деле эми бул туризм боюнча аяктыкы деле күчтүү, Сулайман тоо көрүнүктүү жерлер бар. Биздин көлүбүз бар. Эми бул жерден ошол акча бөлүнгөндө да адамдын жыш жайгашкан жерине бюджеттен көбүрөөк акча бөлүнөт. Ошол себептен көбүнчө бюджеттин акчасы Ош шаарында
элдин жыштыгына байланыштуу ошол жерге көбүрөөк бөлүнөт да. А биздин көлүбүз болгондо ушул биз Ысык көл областы ушул Ош шаарынын бир Ош областынын бир Кара суу району менен элибиздин саны бирдей чыгып атат да. Бизде Кумтөр. Анан эми Кумтөр бар. Ошол фондду да туура пайдалана албай атпайбызбы? Мына канча жылдан бери фонддун акчасын туура пайдалана албайбыз. Жылда эле мисалы үчүн бир жерде ремонттоо иштерине жөнөтөт. Ал ремонттоо иштердин бир 30% тендерден дагы бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетет. Калган акчалар толук кандуу жасалбай эле, анан жылда эле бир жерди жамаатчылап келатабыз да. Негизинен ошол биз да сунуштаганбыз. Мына ар бир бизде 7 район бар. Ошол район шаарларга ар бирөөнө бир эле караколго бөлүнбөйт да. Бул Жети Өгүз, Ак суу, Ысык көл району дегендей ошондой бөлүнөт. Ошолорду бириктирип бир жылы бул райондукун жасасак, экинчи жылы бул райондукун, үчүнчү жылы бул шаарга деп атайын бөлсө болот. Эми буюрса бул 2022 жыл келатат. Эми атайын 2022 жылы жакшынакай буюрса иштер жасалчудай. 2021 жылы, 2022 жылы жакшы иштер буюрса жасалат. Буга чейин да дагы бир нерсени тактап айта кетейин. Буга негизи ушул республикалык бюджеттен азыр ушул биздин ушул Токтогул көчөсү, Пржевальский көчөсү, Торгойло көчөлөрү бул капитальный ремонттон өткөнгө буюрса ошол жактан акча бөлүнүп өтөрчү болду. Ысык көл өнүктүрүү фондусу менен бирге. Анан эми бул нерсени буюрса бул уже өттү, бекиди, жасалат алдыда. Анан кээ бир ушул жерден кээ бир нерсе айта кетчү нерсе, кээ бир партиялар бир аз ошону туура эмес пайдаланган учурлар болуп кездешип атат. Азыркы убакта кичине өкүнүчтүү. Ушул жерлерди биздин программада бар киргизебиз деген учурларды кичине байкап калдык. Анан бул нерсе уже жасалчу нерсе да. Бул эми буюрса бөлүнгөн нерсе, жасалчу нерсе. Чоң рахмат. Жакшы. Эми Нурлан Коликович, айтсаңыздар, мына команданы чогулттуңар да туурабы, Кандай чогулттуңар, кандай критерийлерге көңүл бөлдүңөр? Анан бага көпчүлүк эле айтып атышат, көпчүлүк тургундарчы, бага тыштан алып келип коюп коюштур дешипчи. Сиздерде андай адамдар барбы? Ошо боюнча айтсаңыздар. Рахмат. Бизде эң биринчи көңүл бөлгөнүбүз бул жанагы первый пятерка, десятканын 15 деп кетип атпайбызбы? Билим деңгээли, иштеген, эмне иш кылган, мамлекеттик кызматта канча убакыт иш кылган, арты кандай, эл арасында кадыр барктуу, кадыр баркыгандай, ошол иштеп жүргөн мекемесинде таза иштегенби, жеке эле элге болгон мамилеси, же элдин ага болгон мамилесин баардыгын карап чыктык. Честно, ушу менен бир көп убакыттай өтүп кетти да. Ар бирөө менен кезигип, ошол ал кишини тааныган эл менен дагы жолугуп сүйлөштүк. Баягы эмесин, мындайча автобиографиясын ичара сурап. Анан буюрса биздин азыр мындай ондукту айтайын, ондукта Кудай буйрса билими жогору, сөзсүз түрдө ушул айтып атпайм, билим деңгээлине ошо билими жагына көп көңүл бурдук. Бирок эң башкысычы кандай гана болбосун, кандай гана ал билимдүү болбосун, эң башкысы жүрөгү таза адам болуш керек ал. Эң башкысы ошол адам баягы көйгөйлөрдү көрүп, жүрөгү ооруп жүргөн адам болуш керек. Таза болуш керек. Таза. Биз көрдүк да эми. Ким эмне иш кылып атат, аны мындай тышынан дагы ичинен да байкап көрдүк. Эми караколдо туулуп өстүк да. Ошон үчүн биз эң башкысы кандай гана билим, кандай гана 5 мага десе 5 диплом болсун. Бирок жүрөгү таза болуш керек болуп атпайбы? Жүрөгү таза. Көйгөйдү мындай чече билген, көйгөйгө жүрөгү менен күйгөн, элине, эли эмне жеп атат, эли кайсы сууну ичип атат, кайсы жол менен басып атат. Эң башкысы ушул. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы? Баягы мындай орусча айтканда для галочки болуп түзүлүп калат атпайбы? Андайлар деле эми мындай болот атпайбы? Мына бир партияда элестетсеңиз, азыр эми бул ушундай принцип. 50 кандидат болуш керек. Бери дегенде эле 46-47 кандидат болуш керек. Анан баардыгына көңүл буруп келип туруп, биз мындып айттык, эми бир 15тен өткөндөн кийинкиси болсо болгон
сөзсүз түрдө жогорку билими болуш керек. Жогорку билими бар болуш керек. Бирдемени түшүнүш керек. Депутаттын жогорку билими болуш керек деп эсептейсиз сиз? Депутаттын жогорку билими болуш керек деп мындай өзүм айтып атсам дагы, бирок канчалык деңгээлде дагы билими болбосун айтып атпайм, жүрөгү таза болсунчу. Мисалы үчүн мени өзүмдү алып коеюн, мен жогорку билимим жок деп коеюн. Бирок мени калың эл колдоп астыга сүрөп атса, сен кой, сени колдойбуз биз деп. А почему бы нет деген кайра эле вопрос болуп атпайбы? Анда образованияда жагы калып калат, бирок жүрөгү баягы эл деп күйгөн дагы патриоттук сезими күчтүү адамдар бар да, бирок билими жок. Бирок барса, действительно, эми көрүп атабыз да, канча мындай элдин мүдөөсүн, эл үчүн күйүп, бышып жүргөн балдардычы. А бирок билими жок болуп калат. Ал жагы да бир маселе жаратат да. Анан баягы жогорку билимдүү сөзсүз түрдө болуш керек дегенге баягы толук кошула албайм. Бул жерде баягы 50-50 болуп атат да. Мындайынан алсак да, бирок жогорку билими жок болсо дагы, мисалы үчүн 6 жыл оку, 10 жыл оку, бирок ошол маселе, ошол окууну майын чыгарып окудубу? Кантип алды ошол дипломду? Ал дагы маселе жаратат. Биздин азыр заманда мен ачык эле айтайын, баягы аябай жөн эле 5ке окуюп диплом алгандарды мен чанда эле кезиктирем да. Ал жер дагы бар да. Эң негизгиси шаарын сүйүп, шаар үчүн, эл үчүн иштей турган адамдар. Сөзсүз түрдө. Эми Талмат Бекешевич, айсаңыздар, азыркы шайлоочу менен мурунку шайлоочунун айырмасы барбы? Кандай деп ойлойсуздар? Мурун шайлоочу кандай эле, азыр шайлоочу кандай? Биз эми 30 жыл ушу шайлоо системасына келдим, мен жеке өзүм 30 жылдан бери 31 премьер алмашты, 7-6 президент алмашты, 6 лидирующий партия алмашты, 6 жолу конституция алмашты. Анан азыркы шайлоочу мына ушул тапта деле дагы эле үмүт этип турат. Биз элибизди акыркы 10 жылда Акаевдин учурундагы административдик ресурс аябай катуу болчу, Бакиевдин убагында дагы абдан катуу болгон. Анда ошол спецслужбалар ар бир уюкка чейин келип карап турган. Андан кийин адым ресурска чек коюлду. Могу автоматтык эсептөөчү урналар келгенден кийин ресурс абдан керек болду. Ошондон билебиз, могу акыркы Атамбаевдин учурунда деген Атамбаевдин СТПК эметип калганда, ошол кезде утулуп калганда, ошондо биз урнага ишенгенбиз, бул чын экен депчи. Анан элибизди партия бакпаса, мамлекет бакпаса, 3 президент качып кетсе, калганы атып кетсе, бюджетти көтөрө кетип атса, эл эч кимге ишенбей эле өзүнүн босогосуна ишенип, өзү киндигин өзү кесип, дыйканы менен, малы менен эле жан багып келатат. Бул деген мунун эң чоң плюсу бар биздин элге. Биздин элибиз деген мамлекетке ишенбей, өзүнө ишенип калган, иммунитети көбөйдү. Себеби эч жактан посторонний жардам көрбөйт. Бул эмдиги жылда дагы жазын дагы үрөөнүн быйыл бөлүп, эмдиги жылкы төлүн азыр бөлүп, анан алдыга өзүнчө программа минимум, максимумду ар бир үй бүлө түзүп алып, ошо менен жашап атат. Себеби деген эч кандай мамлекет тараптан жардам жок. Мисалы үчүн пенсияңдын минимальный размери 2000. 40 жыл мектепте мугалим болуп иштеген киши 40 жыл иштегенде 3,5 миң менен пенсияга чыгат. А 15% подоходный налог кармаганы 40 жыл бою ал кишиденчи. Накопительный счетто бар. А ошол киши эмгеги сиңген адам потребительский кошелегиң деген азыр 1 килограмм этиң 400 сом, 450 сом. 1000 сомго, мына тигинин пенсиясына деген, тиги адамдын пенсиясына 4 килограмм, 6 килограмм эт алат, болду. Башкасын кантип багат? Жанын багыш керек. Биздин азыркы шайлоочуларыбыз өзүбүз ишендирип, подкуп кылдык, акча сунуштадык, өзүбүздүн элибизди өзүбүз буздук. Анан ар бир коом тарбияланат, калыпка келет, но ага убакыт керек.
Азыр биздин шайлоочуларга кайрылып атсак, эмне бересиң деп атат. Колуңан эмне келет, эмне кылып бересиң? Жок дегенде, интип атат. Биздин көчөбүздү освещение кылып бер. Могу тротуарды салып берсең, бүт көчөбүз менен жарыгыбызды суу чыгарып бер. Ошону азыр макул жасайм десең, мен депутат эмесмин. Мен талапкермин. Макул момун чыгарып берем деп үмүттөндүрүп, аларга сөз берсем, адагы подкуп болуп коет. Туурабы? В каком-то образе. Мен аларга ишеним, это уже алдоочунун ишеними, шайлоочунун ишенимине алдоочулук жолу менен кирип атасың да. Эртең сөз бердик, өттүм, бюджетте акча жок, ал деген ген планда деген азыр ал кое турму, 3 көчөнү жасап алалы деп атабыз. Биз четки көчөлөргө барып айттык. Анын шайлоочулар эртең эмне деп айтабыз? Кана дейт, эртең келет. Мурунку одномандатный кезде бир округтан 3төн депутат өтүп, анан ошол талапкерлер ошол өзүнүн шайлоо участкасына барып, элин чогултуп алып, 4төн 5тен болуп алып, мен момуну жасап берем деп ар бир шайлоочунун чогултуп алып, баары өңүнөн таанычы депутаттар тааныйт. Анан кимге кайрылышты билет. Мына биздин депутат, биздин могул, например, 31-49-дун депутаты могул, 50-нин депутаты бул, 52-ники бул деп башка депутатка кайрылбайт. Алар өзүнүн шайлоо участкасынан шайланып чыккан депутатка ошондон талап кылып, ошондо иш жүрчү. Байлануу да, байлануу. Жана сиз айтпадыңызбы эмеге, ар бир партия 3төн 4төн көчөнү алып, бөлүп алып, көңүл буруп, ошону өзүнүн срогунда 4 жыл бою суусундагы, көчөсүндагы баарын караса, эффективдүү болмок деген. Сиз да ошондой ойдосузбу? Мен ошондой ойдомун. Мен ошол мурунку депутаттардын эл менен байланыш ортосундагы мамилесин анда кредит доверие менен өткөрчү. Кредит доверие көбүрөөк, мисалы үчүн мен эсимде 2000-жылы Асанбек Алиевич врач, реаниматолог. Ошол кишине 619 голос сатырыбам чыккан, айырмага башкалар мененчи. Ал киши болгону врач. Анан, оказывается, через реанимацию, через хирургию караколун жарып өтүптү да. Менин баламды сактап калган, менин өмүрүмдү сактап калган реаниматолог. Я лучше за него орустарды барып аралап агитация кылдык да. Дагы талапкерге үгүттөсөк, алар да нет деп. А тиги киши өзү көчөнү кыдырганга убакыты жок. Эртеден кечке жумушта болчу. Ошондо кредит доверия у избирателей зарабатывает тот человек, который больше был среди людей. Он больше себя показал с положительной стороны өзүнүн избирательлерине. Избиратель келет, эч качан никогда в жизни в глаза не видел, а тут появляется, тебе золотую гору обещает. И тем более голосует за этого человека. А тот человек, который депутат болуп келчү ошо мезгилдеги, ал деген всю жизнь там жил, все как соседа знает, как гражданина, как жильца города Каракол, как работника, аны билип туруп, уже буга ишенсе болот, бунун колунан келет, анын мүмкүнчүлүгү бар, акылы жетет, колунан келет, буга добуш берсе болот деп личине таанып туруп добуш берчи да. Азыр деген мына 2 ай, 3 ай мурун катталган партиялар чыгып атат. 3 ай, 4 ай мурунку жаңыдан каттоодон өткөн партиялар чыгып, талапкерлигин коюп, ошолордун мүчөлөрү талапкерлигин коюп атат. Биз аларды көргөн эмеспиз, билген эмеспиз, көбү вообще тааныбайбыз. Мен да шайлоочумун. Ошондой менин оюм. Чоң рахмат. Талант Бекешевич, эми Туратбек Жакшылбекович айтсаңыздар, агитация маалы азыр эл менен байланышып, эл менен сүйлөшүп атасыздар. Азыркы эле суроодо өзгөрдү шайлоочу. Анан кандидаттар, мурун кандидаттар кандай эле, азыр кандай эле? Айырма барбы? Шайлоочулар эмне себептен азыр баары саясатташып кетти. Жумушсуздуктун айынан да. Азыр мисалы үчүн жумушсуздук чечилсе, баарынын өзүнүн жумушу болсо, баары саясаттан ажырайт. Ар бир өзүнүн жумушу менен кетет. Саясатка эч ким баргысы келбейт. Кыларга жумуш азыр аз болуп калды. Көпчүлүк мына сырттан былтыркы пандемия учурунда да көптөгөн биздин жарандарыбыз четтерден кайра кайтып келишти. Бирок кете албай аткан учурлары бар. Ошолорубуз азыр мисалы үчүн бизде мамлекет же жумуш бербесе, бул жергиликтүү бияктан бийлик органдарынан жумушка иштей албаса,
эң биринчи эле ушул маселе болуп атат да, жумушсуздуктун айынан, акча жоктун, ушул жокчулуктун айынан көптөгөн нерселерге мына партияларга азыр агитатор болуп иштегенге кээ бир адамдар бар, 1 эмес 3-4 партияга агитатор болуп иштеп, алардын максаты акча табуу. Акча таап, убактылуу ошол үй бүлөсүн камсыздап багуу. Аларды да түшүнсө болот. Эмне себептен дегенде, алар да үй бүлөсүн багыш керек. Ошол 1 ай убакыт болсо да, ошол жерден кичине бир аз акча тапканга мүмкүнчүлүк болуп атат аларга. Ошолор ошол жерден акча таап иштегенге азыр бул эми бардыгы деп айта албайбыз. Бир 30%, 30% адам ошондой болгон учурлар көп да, акча. Анан жокчулук. Анан 30 жылдан бери көп нерселер мына иштен чыкты деп айтпадыкпы? Анан иштен чыккан учурларда, азыркы учурда негизи эле мына акыркы 10 жылдан бери, 10 жылдан дагы ашып калды. Элдин ишеними бийлик органдарына, бийликтеги кайсыл өкүлчүлүк болбосун, ишеним кеткен. Ишеним төмөндөп кеткен. Бир топ эсе. Анан ошол себептен аларда депутаттарга, депутат деп ошо депутат акыркы учурларда мына жогорку кеңештин акыркы азыркы чакырылышында да депутаттардын деңгээли төмөн болгонун көрүп, элдин ишеними андан да ылдый түштү да. Анан депутат деген атка, азыр депутат деген атка элдер мындай терс мааниде карашат да, туура эмес көз караштачы булар. Депутат десе эле Каракол шаардык кеңештин депутаты менен кээ бир адамдар жогорку кеңештин депутатын экөөнүн мындай айырмалап билбеген учурлар бар да. Анан бул элдерди саясаттан ажыратып, ушундай сатып алууга, акча сураганга, соодалашууга барбаш үчүн биз элди биринчи жумуш менен камсыздашыбыз керек. Жумуш менен камсыз болмоюнча бул нерсе боло берет. Канча жыл болбосун боло берет. Эмне себептен дегенде, алар да ар бирөөсү үй бүлөсүн багыш керек. Анан бул өкүнүчтүү нерсе. Чындыгында өкүнүчтүү нерсе. Барсаң соодалашат. Соодалашкан себеби алардын ишеними жок. Ошол убактагы муктаждыгын чечип алыш үчүн алар да соодалашат. Булар депутат болуп кетишет, андан кийин бизге кайрылбайт. Азыр ушул убакта келгенде биз да өзүбүздүн муктаждыктарыбызды чечип алалы деп, ошол себептен алар да элдер да кайрылып атат да. Анан эми мындай экен да, депутат ошол эле бир гана шаарыбыздын бюджетин бөлүштүрүп гана отуруу эмес, элдердин бизге чейин, буга чейин бизге көптөгөн кайрылуулар түшкөн. Жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болгон, ошол жердеги коомдун кызыкчылыгы үчүн болгон ар кандай суроолор менен, ар кандай арыздар менен бизге кайрылышкан. Анан ошол учурларда эми кээде соопчулук иштерин катары кылчубуз, кээде мындай эми ошол кенедей бир кичинекей маселесин чечип бара албасак, эртеңки күнү депутатка барып чоң эми бюджетти чечкенде көпчүлүк менен чечилип кете берет бюджеттичи тууралап. А бирок ошол эле учурда өзүңдүн чөнтөгүңөн акча чыгарып, ушул элдин көйгөйүн чечкенге баары эле бара бере албайт экен да. Биз атайын ошол өзүбүздүн ошол балдарыбыз менен, жигиттерибиз менен атайын башка ушул бизнес тармагындагы, бизнес чөйрөсүндө жүргөн адамдарга да кайрылганбыз. Келиңиздер, ушундай ылдыйкы катмардагы кыйналып аткан үй бүлөлөр бар, жетим жесирлер бар, ошолорго чогуу биргеликте жардам берели. Мейли болбосо сиздердин ошол жерге бир нерсе салып бериңиздер, жардам бериңиздер, сиздердин ысымыңыздарды атап коелу ошол жерге деп. Биз да ушул 2015-жылдары элдин кайрылуусу болгон. Ушул биздин ушул пристань шаарыбыздын четинде жайгашкан пристань шаарчасынын элдер кайрылышкан. Бизде акыркы учурда ушул шаарыбыздын тез жардамы бизди тейлебей калды. Көптөгөн адамдар төрөткө деп чакырган учурларда да тез жардам келбей атат. Кээ бирөөлөр инсульттан ошол жерден убагында келбеген себептен каза болуп калган учурлар көп болду. Деп атайын бизге кайрылышкан. Анан ошол учурда балдар чогулуп биригип бир унаа алып бергенбиз да. Анан унаага да атты атап койсок, ошол убакта кээ бирөөлөр суроо жаратышы менен эми өзүңөрдүн атыңарды атап реклама кылбай эле болот депчи. Эми бул жерден биз аны атыңды атап реклама кылуу негизинде эмес, бул мамлекеттин машинасы эмес. Муну бирөөлөр алып берген, ошон үчүн атын атап. Эртеңки күнү Асандын акчасы болсо, Асанды алып берип, Асан деп жазып койсо болот деген мааниде алып бергенбиз. Мына буга чейинки канчалаган азыркы айтып кетпедиби? Чоң мына бийликтин партиялары,
акчалары көп, канчалаган жөндөн жөн башка жакка сарптаганча ушундай нерселерди алып берип, эл да мамлекетке жардам берсе болот деген нерсе менен биз атайын ошондойго үндөгөнбүз да. Анан ошондой нерселерди башка партияларды деле, башка ушул коомчулуктарды деле чакырат элек, бизнес тармагындагыларды чакырат элек. Колубуздан келсе, ар бирөөбүз ушул мына Каракол шаарыбыздын көйгөйү көп. Мына шаарыбызга киргенде туристтер, туризм шаарыбыз дейбиз, кире бериштин үйлөрдүн сырткы кебетелерин карагылачы. Сырткы көрүнүштөр абдан начар деңгээлде да. Анан мисалы үчүн сырттан келген коноктордон уяласың. Мына ушул Тыныстанов көчөсүндөгү үйлөрдүн сырткы кебетеси абдан начар деңгээлде болуп турат. Ошолорду бир колубуздан келсе жапатырмак аракет кылып чогуу биргеликте эле жасап салсак. Мейли дагы ошол бизнесмендер жасаса, ошол өзлөрүнүн магазин атын коюп койсун ошол жерге, же жанакы көрнөк жарнактарын ошол жерге чаптап билип койсо болот. Бирок ошол үйдү ар бирөөнө бекитип, могул үйдү сенин сырткы көрүнүшүн карап, эми аны бир гана ошол жеке ошол жерди караш эмес, ошол жашоочулар менен ынтымакка келбесек, ынтымак жок. Азыр жөнөкөй этаж үйлөргө кирсең, подъездин ушул кире бериштин лампочкаларын алмаштыргандан бири-бирине карашат да, ынтымак жок. Эң алдыңкысы ынтымакка чакыруу керек. Жакшы, чоң рахмат. Эми Нурлан Көлөкөевич, айтсаңыздар, мына агитация деп койгодукпу. Сиздер да агитация жүргүзүп жатасыздар. Анан элдин маалыматы бар бекен? Ошо 11-апрелде барып 2 бюллетень салышты. Бирөөсү жергиликтүү кеңештин шайлоосуна карата салсам, талапкерлерине. Ал эми экинчиси конституция боюнча, маалымат бар экен. Рахмат. Маалыматы чынын айтканда кээ бирөөсүнүкү мындай жок маалымат. Референдум жөнүндө да даже укпагандар бар. Референдум болот бекен, референдумда өтөт бекен деп таң калып сурагандар да бар. Анан биз деле айтып атабыз, ал жерде неме 11 не только депутаттарды шайлоо күнү, бул референдум. Ошол эле Татнака 2 бюллетенди алып, бирөөсүн референдумга каршы, же болбосо ооба. Анан бул бюллетень депутаттыкка. Бирок эми билбегендер көбүрөөк болуп атат. Чынын айтканда билбегендер көбүрөөк. Анан биз азыр баягы жолугушууларды уюштуруп атабыз да. Ар бир көчөлөрдү кыдырып. Биз өзүбүз кандидаттар өзүбүз кыдырып атабыз. Анан билбегендерине баягы түшүндүрүп, айтып, билгендери мен айтып атам, эми биз айтып атабыз, тиги билбегендерге да айтыңыздар, туугандарга референдумдагы баягы ооба же жок деп өзүңүздөрдүн добушуңуздар беришиңер керек деп. Анан эми эл баягы телевидениедан, радиодон, сайттардан окуп 11-че чейин дагы маалымат ала алат деген ишеничте болобуз, да? Эми Талант Бекешевич, айтсаңыздар, мына форма 2 алым салынды, президенттик шайлоодо дагы, мына жергиликтүү кеңештин шайлоосунда дагы алынып атат. Муну менен баягы шайлоочулардын саны азайбайбы? Бул алынганы туура деп эсептейсиздерби? Же форма 2 болушу керек деп ойлойсуздарбы? Форма 2 ошол учурдагы эле ресурстун пайдаланыш керек деген эле түшүнүк менен чыккан да. Форма 2-нин кереги жок. Мурун дополнительный список деген бар болчу. Кээде ал кезде дагы мисалы үчүн ошол учурда, мисалы үчүн азыр биздин паспорттарыбызда, мен өзүм жеке оюмда пин бар да. ГРС-ний единый базасы бар. Хоть где голосуй. Менин оюм, жеке оюмда. А местный кеңеште болсо биздин местныйлар өзүбүздүкүн. А так ошол кыргыздын жараны. Пин бар, бюллетень салды, асуудан өттүбү, бүттү ал деген
кайра экинчи жолу Кыргызстандын любой территориясында кайра шайлай албайт да. Республикалык мисалы референдум президенттин шайлоосунда, жогорку кеңештин шайлоосунда ошондой кылса болот. Местный кеңештикин эми жергиликтүү калк өзүлөрүнүн лидерлерине, өзүлөрүнүн ишенген талапкерлерине добуш бериш керек болуп калат да. Мен де ошого токтоло кетсем болобу? Кошумчалай кетсеңиз болот. Кошумчалап. Эми бул форма 2-нин жакшы да жагы бар, ошо жаман жагын биз бюрократия баш алгандай болуп, форма 2 деген бул эмне себептен форма 2? Ички миграция бар. Мисалы үчүн Каракол шаарынын азыр 40% адамдары ушул райондордон келип, бул жерден ушул каттоого турган эмес да. Бирок Караколдо канча жылдан бери жашашат. Ушул жерде жашап, ушул жерде иштешет. Алардын өзлөрүнүн жеке менчик, кээ бирөөнүн жеке менчик үйү болбогон себептен каттоого тура алган эмес. Анан мисалы алар деген эртеңки күнү ушул жерде турушат, ушул жерде 10 жыл, 15 жылдан бери турган адамдар бар. Бирок тилекке каршы алар шайлоого укугу жок болуп калды. Укугунан алып салып алардычы. Эмне себептен дегенде, мисалы үчүн шайлоо Каракол шаарында алар жашап, ошол үчүн күйүп атышат. Каракол шаарыбыздын жашоо тиричилиги оң болсо экен, көчөлөрүбүз оң болсо экен, жашоо шарты оң болсо экен. Бирок алар шайлаганга укугу жок. Укугун алып салып атабыз. Алар барып алып, айылдарына барып, же райондоруна барып шайлабайт. Кызыкчылык жок аларгачы. Ошол жерге дейт, алыс жакка барып, же чолпон ата, же балыкчага барып, же болбосо тоңго барып алып, өзүнүн айылынын ошол эл өкүлүнүн аны шайлаганга алар кызыкпайт. Бул биринчиден азыр референдум менен чогуу болуп атат. Бул шайлоодо эң аз пайыз болот шайлоочулар. Эң аз каттам болот. Мурунку 2016-жылдары 12.738 беле ушундай шайлоочу келсе, азыркы учурда бир 10.000ден тегереги гана келет. Эмне себептен дегенде, мисалы үчүн форма 2-ни алып салды. Ушул жерде Караколдо мурункусунда форма 2-ни эмне себептен алып салды? Башка шаардын, башка айылдардын баарын алып келип бир жерге тыгып салган себептен форма 2-ни жокко чыгарышкан. Бул аша чапкандык болгон да. Бирок азыркы учурда Каракол шаарында жашап, канча жылдан бери жашап, бирок ушул жерде каттоосу жоктор шайлай албай калышат алар. Же айылынан шайлай алышпайт, же Караколдон шайлай албайт. Ошол себептен мына мисалы үчүн референдумга да көп эл катышпайт. Алар шайлоо укугунан ажырады. Форма 2-ни алгандан кийин шайлоо укугунан ажырады. Алар барып айылдарынан шайлабайт. Алар иштеген жери ушул жерде, жашаган жери ушул жерде. Анан алар ошол бирөөнү шайлайм деп айылдарына өзүлөрүнүн акчасын сарптап ошол жерге барбайт. Кызыктар эмес да. Ошондой эле нерселер мисалы үчүн Бишкек шаарында деле. Бишкек шаарында деле ички миграция. Башка мисалы үчүн башка областтардын баарынан келишкен, ошол жерде жашашат, бирок ошол жерде каттоолор жок. Биздин эле Каракол шаарынын тургундары ошол жерде биякта каттоодо турат, бирок Бишкек шаарында 15-20 жылдан бери жашашат. Алар аякта каттоодо эмес. Алар да шайлай албайт. Алар да шайлоо укугунан алынды. Форма 2 болбогон себептен алынып калды. Алар да шайлайын деп референдумга да катыша албайт. Референдумга да катыша албайт, жергиликтүү кеңешке да катыша албайт. Ушул шайлоодо ушул бир кемчилиги көпчүлүк мурун мисалы 40% адам катышса, мында 40 эмес 30%-ын тегергендеги адам катыша алат шайлоого. Чоң рахмат. Эми Толукбек Жакшыбаевич, силерге кийинки суроомдо силердин партияда гендердик баланс сакталдыбы? 30% квота. Ооба, гендердик баланс сакталган. Бул анан башка улуттун өкүлчүлүктөрүнөн да алда сакталган бизде. Буга чейинки да шаардык кеңешке барганда ушул биздин партиянын өкүлдөрүнөн баардыгы ошол өзүнүн нормасы менен барган да. Гендердик баланс сакталган, башка улуттун өкүлдөрүнөн келип ошол себептен баары сакталып келген. Анда мындай учурлар болуп атат да, баягы талапкер катары өтөт шайлоодон айымдарчы. Анан бирок кандайдыр бир себептер менен айымдарды өткөндөн кийин алып коюп атышат. Мындай болбойбу сиздерде? Бизде андай учур болгон эмес. Бизде тескерисинче мурун 3 аял өткөн болсо, же 4 аял өткөн болсо, кийинкисинде тескерисинче кошулган учурлар болду. Аялдын ордуна аялдар келген учурлар болду, ордун толуктаган учурлар болду. Эми азыр акыркы кийинки убактарда бул атайын ошол гендердик равенство деп атпайбызбы, теңдик. Ошону эми мында болсо атайын обязательный кылып бекитип атат азыркы учурдачы, аялдын ордуна аял келет депчи. Бул чакырылышта ошондой нерсе бар да.
Аялдын ордуна аял келет, эркектин ордуна эркек келет деген. Бирок буга чейин деле биз ал нерсени биз сактап келгенбиз. Ушундай эле, ушу сизге эле суроо, кандай критерийлер менен кандидаттарды тандап катарыңыздарга коштуңар? Жакшы суроо. Бизде буга чейин кандидат болушкан, депутат болушкан көптөгөн биздин партиялаштарыбыз бар болчу. Кээ бирөөлөрдү артка жылдырган учурлар болду, кээ бирөөлөрүбүздү партиядан четтеткен учурлар болду. Эми бул мындай экен да, биздин эң биринчи өзүбүздүн принцибибиз мамлекеттин казынасына кол салбоо. Мамлекеттин казынасына кол салбаш керек деп биздин талаптардын бири ошол. Анан ошол себептен биздин партиялаштарга да ошондой талаптарды койгонбуз. Кээ бирөөлөр эми 5 кол тең эмес дегенде кээ бирөөлөр чыгат экен. 10дон бирөө чыгат дегенде 100дөн канча киши адам чыгат. Андай адамдар чыгып, жеке кызыкчылык учурлар болду. Андай нерселерди биз ошол убакыттан пайдаланып, аларды акырын четтеткен учурлар болду. Азыркы учурда биз атайын ушул интеллигенция өкүлдөрүнөн, ушул билим берүү тармагын акыркы бизди ушул жүрөктө өйткөн нерсе ушул билим берүү тармагы. Анан билим берүү тармагына ушул биздин шаарыбызга билим берүү тармагынан салымын кошкон, ошол боюнча толук билген адамдарды биз атайлап алдыга алып келдик. Ошолор бизге дагы да болсо ошолордун билим деңгээлин, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, биз ушул шаарыбызга кызмат кылалы депчи. Анан ошол боюнча биз атайын критерийлерди алдык. Кимдер барат? Биз буга чейин мисалы мурун 2016-жылы баратканда ой жүгүртүүбүз башкача болсо, азыркы учурда башкача. Ал жерге кимдер барыш керек? Анан жаштарды өтпөйбүзбү? Жаштар деп ал жерге алып барганда көптөгөн мисалы үчүн жумушу жок жаштардын ал жерге кереги да жок да. Каракол шаардык кеңешке баргандын кызматына карап алдыңарбы кандидаттарды? Кызматына болгондо бул кадыр баркына маани бердиңер. Кадыр баркына эмес, ушул шаарыбызга кылган эмгеги боюнча маани бердик. Андан сырткары бекер эмес экен мындай эме сыяктуу айтайын. Мына ток бейил адамдарды мамлекеттин казынасына көз артпаган адамдар барыш керек экен. Мамлекеттин казынасына көз арткан адамдар барса, ар бир жерден эле пайда издей берет экен. Биздин шаардык кеңеште мына азыркы учурда деле көрдүк. Ар кандай тендерлерге аралашканга аракет кылышат, ошол жерден бир жерден пайда таба калайын дейт. Же болбосо бир шаарыбыздын бир ашыкча участкалары болуп калса, ошону алып калайын дегенге бир аракет кылгандар болот экен. Анан ошол себептен мындай ток бейил ушул эл үчүн деп, жеке кызыкчылык үчүн эмес, эң биринчи ошол кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгын жогору койгон адамдарды алып барганга аракет кылдык да. Анан жанагы айткандай эле 5 кол тең эмес да. Эми баарын мындай көзөмөлгө алуу кээ бир учурларда кыйын болот экен. Бирок ошого карабастан биз колубуздан келишинче дагы көзөмөлгө алганга аракет кылабыз. Мамлекеттин казынасына кол салдырбайбыз. Чоң рахмат. Эми Нурлан Коликович, айтсаңыздар, мына Караколдун 17 партия ат салышып жатат да, чыгып жатат да. Анан мындай нерсе Каракол үчүн биринчи жолу болуп атат, эмне үчүн ушундай партиялар ат салышып, ушунча адам талапкер болуп жатат? Кандай деп ойлойсуздар? Же патриоттук сезим эми ойлонуп атабы бизде? Рахмат. 17 партия бул албетте көп. Эми 17 партия деген мен билбейт экенмин, мурун мен биринчи жолу мына. Мен да өзүм биринчи жолу аттандым. Анын ичинен 17 партия болсо, 17 болгону менен ошол 17 партиянынчы колдоочулардын, то есть колдоочулар кандидаттары бир партияны өткөзүп коет экен кандидаттар. 800дөн ашык кандидат. Эми муну баягы жашырганда эми элибиз деле билет да, арасында эми баягы кечирим сурайм деги камазисти дагы бар, шахматисти дагы бар, спортсмени дагы бар, сүйүтмөлөр дагы бар, анан маалыматтарды беребиз да. Кылмыш чөйрөсүндө жүргөн адамдар бар, аны Кудай буйрса биз көзүнө сая айтабыз. Аллахым колдоп, элибиз колдоп өтүп калсак, анын бардыгын тазалаганга биз аракет кылабыз. Андай адамдар келбеш керек. Негизи эле. Жалпы эле билип атат. Бирок билсе да колдогондор бар экен да. Анан эртең чыгып алып биз баягы тиги башкарып атат, бул башкарып атат, криминал келип атат, тинтип атат, мынтип атат деп мына элибиз өзү сүйлөйт да. Ошон үчүн туура тандоо жасагыла, партиянын ичиндеги адамдарды мынакей атайын газеталар таратылды, интернет деген жакшы нерсебиз бар. Ошол жерден изилдеп чыксын, бул эмне адам, ал жерде
ишкер, жеке ишкер, жумушсуз деп жүрөт. Жана сиз айткандар чынында 10дон кийинкиси керек болсо 10дун ичинде деле мындай жумушсуз болуп кеткен да. Жумушсуз болуп эле. Жеке мен өзүм деле баягы жумушсуз деп каттап жазылып калганда да мен кичине таарындым да. Эмне үчүн жумушсуз деп койгон депчи. А бирок иштеген ишибиз бар да. Үй бүлөбүздү багабыз. Бирок патентибиз барыбыз деле жок да. Иштеген ишибиз менен. Канча да бизде деген канча мисалы үчүн 100% таксисттин көп болсо 10%-ин эле патенти бар, мындай айтсам. Bir aydan эле. Ошол эле айтып атпаймынбы, ошо кандидаттардын ичинде таксист деле бар, футболисти, соодагери, бүт бар, ар кошкон адамдар. Эми бул мындай болуп атпайбы? 17 партия түзүлдүбү? Анакей. Бир партиянын электораты бар, өзүнүн электораты бар, сөзсүз түрдө. Урук туугандары бар, кошунасы бар, шернелештери бар, классташтары бар. Деги эле өзүнүн тааныштарынын арасынан алат дагы, тандайт, ооба карайт. Билими барбы, жокпу? Бизде азыр көп учурда мына карап билип жүрөбүз, мындай өзүбүздүн деле башчылыктан өттү. Аттестатың барбы, жок дегенде деген күндөр болот. Анакей. Себеби жанагы список, то есть бул жетиш керек да, бул пункт баягы мыйзам да. 50ге жакын 40тан 45тен өйдө кандидат сөзсүз түрдө болуш керек. Анан эми ушундай бул проблема өтө. Мындай карасак, жана сиз да жанагындай гендерный маселесин да коюп өтпөдүңүзбү? Мына Турат мырза айтып атпайбы, бул ал сөзсүз түрдө болуш керек. Андан гендерный маселеси да кээде маселе жаратып коет да. Себеби деген чынында аял киши менен иштеш оор да. Көпчүлүктө биз унчукпай эле котулдук. Аял киши ал акылдуу адам болот, кыйын адам болот. Мында орусча айтканда аял киши выносливый болот да. Анан мындай карайсыз да, аял кишини койгондо дагы билими иштеген кызматын карайбыз да. Анан көпчүлүк учурда мындай издеп мындай бир баягы элге болгон айтып атпайбы, мамилеси элдин ал кишиге болгон мамилесине карап калат экенбиз. Ошол учурлар дал келбей калгандан дагы баягы ушундай өзү жакшынакай аял киши болуп турса да отказ бергенге дагы эме болот да. Учурлар болду, анан мында ойлоносуң да, жакшы эжеле депчи, жүрөгү таза эжеле депчи. Анан бизге чынында аял кишилер, акылдуу аял кишилерибиз аман болушун, көп ушундай тың бардыгын ордуна койгон таза ушундай аял адамдарыбыз, аял кишилерибиз келсе өтө көп болсо да жакшы болмок. Сиздердин партияда гендер план сакталган да, сөзсүз түрдө сакталган. Сөзсүз түрдө албетте. Биздики Кудай буйрса жана айтып өттүк го, 10дуктун ичинде бизде жакшы тажрыйбасы, билими жогору, иштеген кызматы, аброю, элге болгон мамилеси. Эң башкысы, мен жана айтып өтпөйм, кандай гана болбосун, кандай гана кандидат болбосун, элге болгон көз карашы түз болуш керек. Мамлекетти мына Турат мырза айтып кетпеди, мамлекеттин акчасына көз артпаш керек. Мен көрүп атам, билип атабыз, угуп атабыз, аны баарыбыз деле билет. Ал баягы депутаттыкка бара калса эле там тигини чыгарып кетет, муну чыгарып кетет экен. О, депутат деген баягы удостоверениянын значок деген эле немелерди элестетип алышат экен кээ бирлерчи. Депутаттык кызмат бул өтө чоң жоопкерчилик. Себеби сизди бир топ адам алып барып атат. Сен менин көйгөйүмдү чеч мынакей деп. Сага ишенимин артып атат да. А барып алганан жанагындай ой менен барыш, анда билбейм, эми ал Кудай өзү тараза болсун. Андай адамдарды жок болуш керек, таптакыр эле. Не только депутаттын ичинде. Деги эле андай адам. Биз баягы учур келди, болдук, токтололук, жүрүктү тазалайлык. Баягы орусча айтканда, кто если не мы болуп калдык да кайра элечи. Ошол үчүн. Чоң рахмат, урматтуу каармандар, меймандар. Бүгүнкү биздин программабыз соңуна чыгып бара жатат. Ал акыркы суроолорумдун бирин берсем, эркин микрофон, элге жерге болгон каалооңуздар. Каракол шаарынын тургундары, шайлоочулар. Эми элдин тандоосу, баардык талапкерлер, караколдуктар, баардык талапкерлер ушу биздин кыздарыбыз, уулдарыбыз, караколдун жашоочулары. Өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен, ниетиңер менен ыймандуусун тандаганга силерге сезим берсин демекчимин. Биз караколдон эч жака көчүп кетпейбиз. Бири-бирибизди позициябызды начар экен, бул партия, тигил партия деген сөздөн алысмын. Бир ынтымакта көрөгөчтүк кылып, билармандык кылып, ушул жакшы сапаттарын эске алып, элге жасаган эмгегин эске алып,
добусуңарды бергиле демек деп чакырмакчымын. Келип бергиле. Келбей коюп эч кандай өзүңөрдүн граждандык позицияңарды далилдей албайсыңар. Келип далилдегиле. Патриот болсоңор, элиңерге, жериңерге күйөрман болоюн десеңер, эртең өнөлү, өсөлү десеңер, баарыңар, кошуларыңарды кошо жетелеп келип бергиле. Мен дагы бир жолу айталайм, муну сайла, тигини сайла деп айта албайм, айтканга дагы мен укугум жок. Мен азыркы ушул микрофондо айтам, келип өзүңөрдүн ички туюмуңар менен добусуңарды бергиле. Көбүрөөк келип катышкыла демекчимин. Рахмат. Кыргызда бизде жакшы сөз бар. Жети өлчөп бир кес деген. Ошон үчүн Каракол шаарынын тургундары жакшы ойлонуп, жети ойлоп бир кесиңиздер деп суранат элем. Себеби ошол 11 апрель күнү Кудай буйруса референдумубуз чогуу өтөт. Жакшынакай кабыл алып, жакшынакай шайлап алгандан кийин эртеңки күнү баягы 11 апрелде добуш бербей коюп, анан эртеңки күнү ошол эле депутаттарды сындап отурсаңыздар туура эмес болуп калат. Мен баардык жалпы ушу Каракол шаарынын тургундары сиздерди өтө суранам. 11 апрелде келип өз тандооңузду сизге жаккан адамдарды, партияны шайлап бериңиздер. Ушул 4 жыл, 5 жыл аралык убакыт болобу? Сиздин ошол жерге барып бюллетенге мындай птичка койгондон көп зависит этет да, чынын айтканда. Ошол 4 жыл болобу, канча болот, 5 жыл болобу? Ошол аралыкта кандай иш жүргүзүшөт? Ошонун баардыгы мындай айланып келип, баардыгы бир сиздердин колуңуздарда да. Ошон үчүн баардыгыңыздарды өтө көптөн көп суранам. 11 апрелде келип, туура өзүңүз жети өлчөп бир кесип тандооңузду көрсөтүп кетиңиздер. Чоң рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул баардык катышып аткан биздин ушул Каракол шаарындагы 17 партияга баарына бирдей ийгилик каалайм. Эң алдыңкысы ошо ынтымакта өткөрөлү шайлоону. Баарыбыздын талашканыбыз эле Каракол шаарынын көйгөйү, Каракол шаарынын келечегин баарыбыз ошо жапатырмак. Ушул шаарыбыз үчүн күйүп аткан жарандарыбыз барып атат деп эсептейм. Жанагы айтып кеткендей, кесиптештерибиз айткандай, 17 партия бир четинен көп, бир четинен карасаң, ушунчалык көптөгөн жарандарыбыз ушул шаардын көйгөйүнө күйүп баратат деп эсептейбиз. Көпчүлүк болгону. Анан эң алдыңкысы ошо ынтымак. Ынтымак жеңсин. Келечекте мындай баарыбыз биргеликте иш алып баралы, кайсыл партия болбосун, кандай болбосун, баардык партияларга ийгилик каалайм. Шайлообуз тынч өтсүн, элибизде тынччылык болсун, оор сыркоодон алыс бололу. Ошо жалпы элдерди чакырып кетет элек. Ушул шайлоого, тандоого баарыңыздар, жалпыңыздар келип бериңиздер. Бул сиздердин тандоо, жалпы элдин тандоосу. Анан эми эртеңки күндүн келечекти тандоо, келечегибизге татыктуу адамдар өтүп келсин, кайсыл партия өтпөсүн, татыктуу биздин ушул шаар үчүн элдин көйгөйүн билген, көйгөйүн чече билген, өзүнүн кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын жогору койгон биздин ушул жарандарыбыз келишсин. Ийгилик каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Бүгүнкү күндө ушундай чакырып, ушундай атайын үн алгыга келип ушул бизден ушул баарлашуу кылып чогуу отурганыбызга баарына ийгилик. Ушул жердеги чогуу биздин азыркы отурган биздин бир туугандарыбызга баарына ийгилик каалайм. Жеңишке жетишсин. Анан ошол элибизди да дагы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элек. Эми колубуздан келишинче туура адамдарды көрүп тандайлы, элибизге колубуздан келишинче жанагындай ошол сатылбаганга аракет кылалы. Ар кандай эми шайлоодо баардык талапкерлер ар түрдүү кооз сөздөрдү сүйлөшөт, анан эртеңки күнү жок болуп калып атат деген учурлар, булар да бекер эмес. Элдер да көп мамлекеттик кызматка жана ушундай
кызматта өкүлдөрүнө андан сырткары депутаттарга ишеними кеткен себептен аларды да түшүнсө болот. Ошол ийгилик каалайбыз баарына. Туура, урматтуу Каракол шаарынын тургундары, баардыгыңыздарды 11 апрелде өзүңөрдүн ажарандык милдетиңиздерди аткарып, шайлоого келип кетишиңерди өтүнөбүз. Ал эми сиздер тыңдап жаткан радио Волна Исыкуля 107.7 жаштагы Каракол шаарынан тыңдап жатсаңыздар, 175 жаштагы Чолпон Ата шаарынан тыңдай аласыздар. Бул шайлоо 2021 бардыгы шайлоо туурасында деген долбоордун алкагында баарлаштык. Бүгүнкү биздин программабыздын темасы бул бүгүнкү шайлоонун өзгөчөлүгү туурасында сүйлөштүк. Дагы бир ирет кайталап өтсөк, бүгүнкү биздин меймандарыбызды алар Каракол шаардык кеңешине талапкерлер Касиев Талант Бекешевич, Акимканов Туратбек Жакшылыкович жана Абдыкадыров Нурлан Коликовичтер келди. Сиздердин убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми угармандар, студияда микрофондо мен Алтынай Рыспай кызы болдум. Эмки жакшылыктарда, самалыктарда амандашканча сак саламат болуңуздар.